Пайғамбарыбыз Мұхаммад алейхиссаламдың айтқан сөздерін, қалтырған осияттарын кім алған? Сахабалар. Сахабалар табииндерге, табииндер берген алымдарға өткен. Мына имам Шафи рахматулла алейх мындай дейді: "Лейса ба'дал фараиди афдалу мин талабил илми, фахуа нурун яхдади бихил хайр." Парыздардан кейін, негізгі парыз амалдар бар ғой, ошолордон кейін илим талап кылуудан өткөн артык амал жок деп. Сөз түрдө илим не кылыш керек? Алыш керек. Мисалы, имам Малик мынтип айтып атпайбы? Ал-хадису мудиллун илля ал-улама. Алымдардан башка карапайым адамдарды хадис адаштыруучу деген. Акылыбызга сыйбайт, көрдүңүзбү? Хадис, пайгамбардын айткан хадиси алымдардан башкасын не кылат деген? Адаштырат деген. Бул деген сөз түшүнө албай калышыбыз мүмкүн кээ бир жерлеринде. Кайсы хадистин маанисин кайсы хадис толуктайт, кайсы хадистин маанисин кайсы хадис күчүн не кылат? Жокко чыгарат. Кайсы хадистер кайсы аятка барып жабышат, уланат, мындай айтканда мааниси. Аятты бизге ачыктап түшүндүрүп берет. Ошолордун бардыгын не кылат экенбиз? Чаржайыт болуп, башыбыз чаташып кетпеш үчүн не кылат экенбиз? Алымдар аркылуу түшүнөт экенбиз ошо хадистерге. Имам Бухарийди мисалы Ибн Хаджар Аскалани жогорку деңгээлде 14 эле том кылып не кылды? Жазып койду. 14 томун бир томун окуй элек биз кээ бирибиз. 14 том имам Бухарий деген ачыктаган. Ошондой ачыктаган деңгээлде алым болсо деле Шафи мазхабын карманды. Шафи мазхабын карманган, таква алым киши болгон. Ошол киши эмне кылды? Хадистерди кийинки үммөт туура эмес ачыктап алып адашып кетпесин деп 14 томду кылып ачыктап чыкты ошол киши. Мына бүгүнкү күнгө чейин ошонун китеби окулуп келатат. Фатхул Бари деген китеп. Дагы бир алымдар чыкты. Файдул Бари деген дагы китеп бар. Ал дагы укму сонун Бухарийди не кылган? Ачыктап түшүндүрүп берген. Ошол жактарда айтылат. Мына молдошто окунуп отуруу, кайсы учурда сүннөт, кайсы учурда чөкчү отуруу сүннөт, бүт бар айтылган. Эл тар кысылып калган учурда чөкчү отуруш керек. Орун кененчиликте молдошто окунуп отурган бул дагы сүннөт экен. Анткени имам Бухарийдин ачыктама хадисине ачыктама жазылган жана Файдул Бариде келип атпайбы? Не деп атат? Пайгамбар Мухаммад алейхиссалам, Абу Бакр, Умар, Усман, Али радияллаху анхулар негизги ибадаттан бошогондой муну молдошто окунуп отурган, малдашта окунуп. Бул дагы эмне экен? Эркектин сыпаттарына кирет экен бул. Жакшы экен да бул дагы. Мынтип отуруп үйрөнбөсөк, бир жерлерге барганда дагы бүтүңдөп, сүзүңдөп, бутуңду тияка, бияка тайрайтып, майрайтып, жакшы отура албай калат экенбиз кээде. Молдошто окунуп отурган бул да чоң бир дөөлөт, бул да жакшы нерсе. Молдошто окунуп, чыкып, салават кармап коюп, отуруңуз жакшынакай. Жалаң жан эргитке жакшы сөздөрдү айтып коюп.